Бул кадрдагы көрүнүш Бишкек шаарындагы түнкү эс алуучу жайлардын биринде болгон. Бейбаштык кылып коомдук тартипти бузган жарандардын ызы-чуусун териштире келгенде түнкү клубдун кардарлары менен күзөтчүлөрүнүн ортосунда пикир келишпестик жаралып, ал мушташка айланган. Ben bir şey savurdum ya. Ölüydüm ya kıpır oluş. Vurdum ya. Ne oldu? İndirken. Kim geldi? Sarayından tuttum. Altın çaldı. Tarlat. Koy be. Любой sistem. Tarlat. Tarlat. Tarlat kamera gitti ya. Bunda sos var ya. Жоқ, мыйзам чегинен бе. Брат, мен башынан сен туруп койчу. Дос, биз сага айтып атабыз. Же объяснительный. Сен болсоң, сен. Же мага болушу, тигилерге болушу, родной. Eskime boğuşmayız bizden. Причем тут үйдüm? Же сен тур. Мен претензиям жок дейтим, мен жок, значит. Чырдын аягы тынч аяктап, эки тарап бири-бирине арыз дооматтары жок экенин айтып, түшүнүк кат жазуу менен тарап кетишти. Эме ачтырганы. Мына Первомайск районунда кой. Все турарактасың. Района. Вот гражданина. Подполковнику Моулыга батыр койчу кичине. Мен чалдым, лично. Так, автомобиль. Sağ Ya автомобиль. Gel, beri gel. Бияка, жүрүңүздөр. Түнкү саат 2-лер чамасы. Кайрадан түнкү клубдун кызматкерлери менен кардарлардын ортосунда чыккан талаш тартыш тууралуу кабар. Буга чейинки окуядан айырмаланып, эки жаат тил табыша албай жатышканына күбө болдук. Мен лично чакырдым. Ne oldu? Короче, билет kanmız. Şunday rastayanada biletim, bunda öttük, eşittim bir yandan çıkanda Kalanko жерге düşüp kaldı. Kalanko'da bir o işte oldu. Lan bizde Demeyi bular, sen ulattın, administratör biz otursak, kelo bunun son штраф koydu. Тараптардын пикир келишпестиги эс алуучу жайга тийиштүү болгон кымбат баалуу буюмдан улам чыгыптыр. Клубдун администрациясынын айтымында кардарлар кокусунан музыкалык жабдыкты кулатып сындырышкан. Коюлган дооматка макул болбогон кардарлар факты талап кылып, байкоо камерасынын тасмасын көрсөтүүнү талап кылышкан. Бирок эс алуучу жайдын өкүлдөрү видеону толук көрсөтүшпөгөнүн айтып, эс алуучулар нааразы. Çöz tek var ağız konkretna. Moğollardan aldılar. Çötütü. Maşına yok. Birimiz 3 dakikada üstüne koyalım. Hayır, şunu bakla. Düzlü. Болды азыр. Районна барабыз. Ben de aytıp Болды. Kameradan janag bayqadыңыз. Men mына осы turgan жерден өттüm да. Өтүп, менде бир отқанга Kalanko түшүп калды. Siz yakındaki
мен сүйлөшкүм келген жок. Жүр Первомайскийге. Колонкадан жанында бирилесиз болот. Жок, Первомайскийге жүр деп атпайм. Камерадан көрүп атабыз. Эми органдар келди. Колонканын жанында билип аткан бирилесиз. Байке, башка эч ким билеген жок. Колонканын жанында эч ким жатпайт. Жок, сен уксаң, мына орган келбейди. Мен органда отурдум. Эчтеке де албайсыз. Мен сизге айтып атам, сиз айтып атпайсыз. Жүргөзүңөр бүт. Кеттик. Баспайсыңар анда. Зачем бирге акы? Ошол жаккан орган кызматкерлери турбайбы? Ну мен мунун баасы точно азыр канча сомдук деп айта албайм, анткени балким ашык айта алам, балким кем айта алам. Кеткен. Ал жак полностью порча уже. Мо иштеп аткан жерден бир бала явно свидетель болду. Мен Факты барбы видео? Явно сиз байкен свидетель болдуңуз. Компьютерин карап отурсаң, Факты барбы? Явно түшкөндө кармады, факты барбы? Байке жанында именно ошо байке жанында. Я. тиги да айтып атат. Мен Брavo. колонканы тургузганда бул байке тургузду. Биз да айттык. Эгерде Колонканы турткан жок. күнөө бизден Бирок кетсе, атат да. мен төлөп берем. 2000 3000 мен төлөп берем. Бирок факты көрдүн да бизге. Именно ушул адам ушун кылады, монтти. Биз ошону лично биз неме кылып турабыз да. Өзүмө болдым. Актанмана беде жок. Актанбайбы? Болду. Окуяны териштирүү үчүн эки тарап 1-Май райондук ички иштер башкы башкармалыгынын бөлүмүнө жеткирилди. Жолдан мына балага биле бар сеткасын үрүп. Не oldu ege? Ушунун бар сеткасын алып берип койдум мен бар Кергек жайден. Кана бут кийимиңер. Эстип салды анмар. Кийим чечтир. Оола. Мен ишe үйгө мактам мурданда. 35 000 акча мен кетип барып киргенге иштеп. Мына не oldu? Я. Угом мойка. Бишкек шаарынын патрулдук милициясынын кызматкерлери өз тилкесинде кайгуулда жүргөндө тагыраагы Кулиев көчөсүнөн өтүп бара жаткан учурда тротуарда 5-6 адамдын топтолуп калганын көрүп, эмне болгон чогулуш экенин билүүгө шаштык. Анткени аталган көчөдө түнкүсүн жөө басуу кооптуу экени белгилүү. Жана бул аймак Бишкек шаарындагы эң көп кылмыш катталган тилке болуп саналат. Ушуна жооп бересиздер. Та бересиздер. Анда камагыла алып барып адушиле. Ал эмес бурана. Вот это. Мо билет. Мен танып айтам. Сизди алдыңда отпайбы? Мен onu кууп жетпедим. Сен эсте жок бул. Билем мен. Аласаң азыр. Чогулуп тургандардан алардын эмне үчүн топтолуп турганын сураштырганда эле жылаң аяк кара футболка кийген адам анын 35 000 сом акчасын тонуп кеткенин айтып, милицияга арыз жазуу ниетин айтты. Бирок ким алды деген суроого так жооп бере алган жок. Дароо тартип сакчылары ошол жайда турган жарандардан окуянын чоо жайын сураштырып, териштирүү иштерин жүргүзүштү. Чогулар да ушулар. Мен жөгүлдүм. Акчаны алгандар айтып болот. Байке ол. Сөнөттүм. Вот чогулар деп. Мен затан не хочу, он затан. Докон надо убить. Мен о байкени кууп келдим onu. Азыр неге? О, туалетте мен чөнтөгүм чыкты деп. Ким? Азыр кана о. Ал бул кана борзак. О, борзак мына о. Хатта кылган. О, борзак мына. Жооп бере аласыңбы деп. Жөнү мына айнот жөндөн жөн. Айнап атасың? Мен чөнтөгүм чыкты. Мен неме кылам? Чөнтөгүм чыкты. Канча акчаң бар деп. Я. Нең алдым? Жана бөлүн айтты мен. Нең алдым? Бут кийиме бер, кеч олдуң алам мен. Сен не борзак болсуң? Нең алдым сурайт мынаны. Жок болду. Эжек. Жана шишемен. Не oldu? Ой, мен актамын. Уютам азыр. Бердибек. Байке. Мен сага мен эшик болдук. Кандай? Не oldu? Алганмын. Мен 35. Мен сени биринчи жолу көрдүм бул жерде. Братан, дүч. Дүч. Братан, дүч. Эмес. Эмес. Мындай Сатурник, дүч.
Папа шығармасаң да. Арадан көп убакыт өтпөй 35 000 сом уурдаткан жарандын айткандары тескерисинен чыга баштады. Көрсө арызданган жаран жарым саат мурда досу менен чогуу ушул көчөдөгү мейманканалардын бирине жайгашкан экен. Ичинде көп отурбастан досун ур токмокко алып, анын асынып жүргөн сумкасын тартып алып көчөгө чыгып кеткен. Бирок ал олжосун көчөдөн башка бирөөлөргө уурдаттыбы же катып койдубу белгисиз болуп жатты. Акчанын чыныгы кожоюнунун айтымында баштыкта $200 жана 5 000 сом болгон. Мен чыккам. Токтоп турчу. Сен анам Акчаны көтөрүп алып чык. Мен Аякмен сүрүп калдым. апаға сөгінбейді отам. Mesela мындай сөз Бери келсең. Акчаң канча суу? 35 000. Жана 30 000. қара. Sizdeki mi bu? Так мен сеники. Кошелек сеники. Кошелек меники. 35 000. Utki. Эшке чыгып чык. Дегенде мен чыккам. Şunday oldu. Нарлап турчу. Hazır 5.000 de otasına gayret 15.000 de otasına. Знаете, не хочу просто. Апаның сөгінбе. Сен ежең бар ма? Сен 35 000 акча алып тура. Болду ал уши. Қандай сен? 15 000 дот, бул 35 000 дот. Доллар Канча долларлык эле? Биз бияка гасында Доллардан канча эле? Андан башка сом менен да акча бар беле? О, Канча бар? 35 000 короче. Мен билем. 5 000 ошондо 20 000 болуп общий санаганда. Мен аны 20 000 таап берип коесуң мага. Сен уксузбачы, сенин акчаң эмес экен го. Бияктын акчасы болчу. Мен Сен алып ким эмес кимес да, жогол да анда. Эмне жүрөсүң да? Неге сен урдап чыкты? Бул урдап Сенин чыгат. акчаң го ошондо. Бул алып чыгып атабы ошондо сен болгон. Ана не кылат? Муну токмокто коркутуп туруп, бул кошелек урдап чыгып атат. Анан муну көчөдөн бирөө тоноп кетатат. Пожалуйста. Сенден алды эле ушул акчаны. Азыр мага даттан атканда. Сени урду эле. Бас кет. Kim vurdu? Kol men goş pos bu. айт. Meğe? Мен Түрк кошелегин алып кет. Kayağınızga vurdu. Ya. Kanağız. Türk vurdu. телефон бар. Мынакей мен алып кетем. Al öyle alsın. Ишенбей жасарып. Мен эмне сам жарым отосур сонда. Эчтеңиз буну ким топот? Андай деген. Көрдүңүзбү? Гитчан көшүшүндө. Бир кел. Beş bin akşam daha bir gel. Bir gel. Bu ne? Көшөч. Жок, кадалса. Мен сени сурадым бир жол. Эки жол, үч жол чабып атасың. Бир келчи. Атамас, бир кел. Эни Жок анда. Нерсе, эч нерсе жок. атамас, бир кел. Бас. Жок анда эч нерсе. Тоноп кетпедиби мени? Гостиницага киргенде Кайсы экөө тиги барсеткенде болсом? барсеткан ээси менен бергичи артта. Анан экөө киргенден кийин Айтырс. анан тиги бала айтат мен көзүмдө салам. Андай эже, не дейсиз? Не болду сага? Барсеткан эже, барсеткан мен көтөрүп чыктымбы? Мен кайдан билем, мен көргөн жокмун. Мен Эмне барсетке жүрүп? Эжеге атырылба. Берип Сен атасың. апага атырылба. Мейли, апа. Сен апага атырылба. Апага атырылба. анан тиги бала Апа. мен барсеткамды урдап кетти деди да тиги бала. Мен Көзгө көргөн. чыгып келсем, жаңы эле сабап туруп комнатадан акчаларым барын портменимди көтөрүп кетти. Жанында бала деп даттанып атканда милиция биякта туруптур да. Бул баланы коркутуп эле акчасын көрүп туруп эле гостиницага киргизип туруп, тигини бомбит этип туруп эле кошелеги менен акчасын алып чыгып кеттир. А мен экөө чогуу келип атса, экөө чогуу келди дедим да, 700 сом төлөдү, как положено комнатадан. Анан кийин Акчабызды урдатып алсак 35 000 дечи. Еще бизди кармап кетип бартасыңар да, досум экөөбүзчү. Кандай түшүнсөк болот? Мына
ошпарларда адамдар кымбатпы силерге? Контур жүргөндөр, завелелер жасып жүргөндөр кымбат эмес. Силер ракеттер кымбатпы силер? Акчасын тарттырып ийген Бишкек шаарынын тургуну арыз жазып, эки тарап 1-Май райондук милициясынын номер 5-бөлүмүнө жеткирилген соң тергөөчүгө өткөрүлдү. Сен фантомас, бля, ким койду мага фантомас деп. Мен сен акчаңды алып кеткем. Гасинде жаткан жерде. Тура? Ачып кетесиң өзүңдү. Мен кеп сен чыгайын деп бир нерсе сен сэндвич алып кел дедиң, тура? Ошону Өзүмө алып келип бермекмин ошо. 35 000 акча албош дедиң сен, тура? 35 000 акча жок болчу. Канча болчу? Канча болчу? Акча жок болчу. Бирөө кануу калып чыгып кетти акчанчы. Мен өзүм да түшүнбөй калдым. Каядынчы бурдап кеткен. Сиз акчаны алып, дальше эмне кылдыңар ал акчаны? Дальше биз гостиницадан чыккандан кийин ошол жерде камера бардыр, балкимчи. Ачык эле айткандачы. Камера бардыр, ошолордон көргүлө. Ачык эле айтайын. Дальше бияк сэндвич алып келип бер деп калган үчүн мен чыгып, анан кирип, ачык эле айтайын. Чыгып баратып, ошол акчаны баягы алдырып да. Мен биякты билбейм, бирок бияктын акчасын алып чыккам, вот это кошелектуна. Вот это. Бирөөлөр тонап кетти биздечи, ачык айтканда. Мен досумду жиним келип, Канча эле? вот это. 5000 сом акча болчу. Мунун ичинде. Мен бул үчүн мойнума алам, ачык айтканда. Мен шуну айтсам, Үмүт берем, тарткан болчу. мен бул айт тарттар. Эми алдыда Бишкек шаарында жолдо жүрүүнүн эрежесин бузуп, мас абалында унаа башкарууга отурган мас айдоочулар тууралуу тасмабызды комментарийсиз сунуштайбыз. А без меня нарушение болчу. Нарушение бирдеке, подозрениемен токтоттук. Подозрениемен гендерге келдик. Азыр үйлөп көрөбүз жанагы медсестра врач эжекчи. Если каныңызда спиртной чыкпай калса, пожалуйста, эжеке место 1,5 минутта кармаган акырын кетириз ушул жерде. Үйлөп көрүңүз, каныңызда может чыкпай калат, может чыгат, билбейм. Сиз айткан, сиз айттыңыз, мен ичкен жокмун депчи. Мен сизден подозрение бар. Үйлөп көрүңүз, чыкпаса болду, кетириз. Светлее становится. Возрождение становится. Стенка отдельно. Он где-то не идет. Манаса Московский көчөсүнүн кесилишинде ичимдик ичип алган катары чектеп атат. Кайсы машина? Lexus, да? Да не снимай, брат, сейчас это, все не снимай от души. Ошол анда. Плюс он другой машина.
Алдыда Бишкек шаарында жолдо жүрүүнүн эрежесин бузуп, мас абалында унаа башкарууга отурган мас айдоочулар тууралуу тасмабызды комментарийсиз сунуштайбыз. 2 минуты? Да, пока песок сыпется, да, будете строгой. Могу вам снимать, пусть он уйдет, я буду дуть. Я хороший. Отойди, ты что за снимаешь? Не надо, я не видел. Что пили? Пиво в основном. Yok, aka. Inspekt. Я. Yo'q, ne olur? Подозрение. Албар, текшериш. Ben otur. Ben oturayım mı? Men ne kılayın lan? Ne oldu? Ben bileyim oğlum getirdim. Men bu kadar men bana karab etti. Men bana maç ettik tamam. Yok, dur açın otur. Yok, otur. Otur. Ama otur. Dur. Sen neredesin be? Şey. Al, arkana otur. Не в маску. Не, сейчас. На маску сними. Да я понял. Ой, мама, наверное, сейчас схлопну. Вы так смешите, как вы Петросяна. Ну, конечно, это же не глупо. А вы не залетели. Да я понял. Вы не туда выдыхаете, в трубочку надо. На вас не надо, мы и так уже от вас сейчас окосеем. Я вас правильно. Извините, пожалуйста. Должно все-таки выйти, я все-таки... Да должно, конечно. Да, я же вытянул все равно. Жоқ, жана 215 шаман деп қой, аяқтан алдағы ғой, үйіңізді. Елінен атты іштейді. Осы жүз ал. Бақ отырыңыз. Подуем? Представь себе, чайник. Что пили, расскажите. Водку? Много? Чай. Чуть-чуть? Сколько? Ну, много. Литр, 2. 0,5.
Не спешите, алкогольное пить. Диана. Ой, командир. Обесвечивается, значит, весь алкоголь. У вас, видите, она обесвечивается. Градусов. Здесь нет градусов, это качественное. Видите, она у вас обесвечивается. Таблетки можно. У вас и Таблетки. таблетки нет спирта. И как на спирт, именно на алкоголь реагирует. Таблетки здесь ни при чем. У вас риск